Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Ар дайым бети колубузду таза жууганды унуткан жокпузбу балдар? Азаматсыңар. Биздин мамлекетибиз Кыргызстан деп аталат. Бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз айлана чөйрө сабагынан менин өлкөм деген тема. Максатыбыз туулуп өскөн жердин өзгөчөлүгү, артыкчылыгы жөнүндө түшүнүк алышат. Таанып билүүсү, ой жүгүртүүсү, сүйлөө кеби логикалык ойлонуусу калыптанат. Өз мекенин сүйүүгө, жашаган жерин, жаратылышын коргоого тарбияланышат. Биздин өлкө Кыргызстан деп аталат. Кыргызстан сууларга, таза мөңгүлөргө жана булактарга бай. Биздин өлкөдө көптөгөн жаныбарлар жана канаттуулар жашашат. Биздин мамлекетибиз Кыргызстан. Биз өз мамлекетибизди көздүн карегиндей сактоого укуктуубуз балдар. Биздин мамлекетибиз 7 областтан турат. Борбор шаарыбыз Бишкек шаары. 7 областтын бирөөсү Ысык көл, Чүй, Нарын, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад областтары болуп бөлүнөт. Кана балдар, баарыбыз көңүл бөлүп, биздин өлкөбүз тоолуу өлкө болгондуктан баарыбыз тоо курчаган ак мөңгүлүү ала тообузду сүрөткө тартып алабыз. Баарыбыз кунт коюп, көңүл бөлүп, сүрөт тартууну үйрөнөлү, балдар. Мына биздин тоолорубуз, ак мөңгүлүү асказоолорубузду кошуп тартып алабыз. Биздин өлкө кем байлыктарга жана сууларга бай. Көңүл бөлүп тартып жатабызбы балдар? Азаматсыңар. Ар бириңер аракет кылып, сүрөт тартууну өздөштүргүлө. Бул болсо тоо башынан чыккан күн. Күн нуру жерге жарык болуп тийип турат балдар. Аны биз сары кызыл өң менен белгилеп боеп алабыз. Ал эми бул болсо биздин тоолорубуз, балдар. Ак кар баскан ала тоолорубуз. Ал жерди биз көк өң менен боеп алабыз. Кана балдар, баардыгыбыз аракет кылып тартып жатабызбы? Азаматсыңар. Мына биздин тоолорубуз дагы окшошту, балдар. Эми биз сууларыбызды жана тоонун алдында өскөн карагайларыбызды тартып алабыз.